Марат Муканович, баяндамаңыз үшін рахмат. Сізге сұрау, сіз республиканың бардық аймақтарын қыдырып шықпадыңыз ба? Мемлекеттік органдар борбордық шайлоо комиссиясына, жергиликтүү шайлоо комиссияларына жардам беріп жатасыздар да, туурабы? Ошол жардам берүүдө кандайдыр бир көйгөйлөр барбы? Бир буттосуулар, же болбосо бир кемчиликтер, ошол кемчиликтер болсо кандай чараларды көрүп атасыз? Biz sizin жарлык чыккандан кийин эле штаб түзүлгөндөн кийин биз штабтын мүчөлөрү бүт аймакты сиз айткандай кыдырып чыктык. Баарына түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Кыйынчылык деле болгон жок. Кээ бир түшүнбөстүктөр болгондур. Кээ бир суроолордон байкалып атты. Эгерде бизге келип мондай деген көрсөтмө келсе, указание боло турган болсо, бирөөгө жардам берип эмне кыласыз? Биз азыр айткан президенттин тапшырмасы бар. Анын айткан указаниясы бар. Бир да мамлекеттик кызмат тартылбайт, үгүт ишине да тартылбайт, бир да партияга жардам бербейт, бир мамлекеттик кызмат эле өз ишин жасайт деген түшүндүрмөлөрдү берип турдук. Анан эми андан бери убакыт өттү. 3 жолу жанагындай айткан биз штабтын жыйынын өткөздүк. Акыркысы мына 3 күн мурда өткөздүк. Даярдык толук, кыйынчылыктар деле болгон жок. Баардык энергетика системасы, здравоохранение жана башкалардын баары тең өз милдеттерин аткарып, шайлоону толук өткүзгөнгө даярдык көрүп турат. Жакшы, рахмат. Сиз штабтын башчысы катары, республикалык штабтын жетекчиси катары зарыл болгон учурда, эгерде шайлоодо кандайдыр бир зарыл учурлар болуп калса, ички иштер органдарын, прокуратура кызматкерлерин, улуттук коопсуздук кызматкерлеринин баардыгын координациялап, маселени дароо чечкенге толук көзөмөлгө алыңыз. Ишиңизди улантып кете бериңиз. Кийинки сөздү